Бүгүнкү күндө биз жаңы налоговый кодексти кабыл алынганда акцизный марка тамекиге көтөрүлдү да. Ким жооп берет, тааныштырып жооп берип койсоңуздар. Саламатсыздарбы? Умтулов Нурлан, салык кызматынын төрагасынын орун басары. Бизде 18-жылдан баштап кодексте жыл сайын жанагы ставкасы көтөрүлүп турат да 250 сомго. Анан ушул жылда 2022-жылдан баштап ставкасы тамекилерге 2250 сом коюлган. Былтыр болсо 2000 сом болчу да, эми 250 сомго көтөрүлдү. Бул жалпы ушул биримдикке, Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин бардык аймактарында мамлекеттерде көтөрүлөбү? Ушул темп менен. Ооба, ушул келишим боюнча 1-январдан баштап 2024-жылдан баштап жанагы 35 еврога ушу гармонизация болуш керек да ставкалары. Анда бүгүнкү күндө ар кандай сөздөр болуп атат да. Эмне үчүн биздеги сигарет Казакстанда жана Россия мамлекеттеринде арзаныраак? Анткени деген тиги ошо Дүкөндөрдө сатылган заводдор ошо бизге импорт келип аткан тамекилер ошо жанагы Россия менен Казакстандан келет да, ошо эмелер заводдор ошо жайгашканда Россияда анан Казакстанда көбүнчөсү. Демек биз 100% импортко көз карандыбыз. 100% импорт ооба. Сигарет с фильтром деген ошо 100% импорт болуп келет. Сиздер ушул сүйлөшүп атканда эми мындай да бүгүнкү күндө биздин конечно сигарет тартпаш керек, мен аны колдоймун. Саламаттыкты караш керек, ден соолукту караш керек, бирок колдонгон ушул социалдык абалдагы бүгүнкү жагдайга байланыштуу сигареттин кескин кымбаттап кетиши биздин элдин жеке чөнтөгүнө, бюджетине чоң зыян алып келбейби? Бүгүнкү биздин экономикалык мисал айтканда айлык акыга салыштырмалуу оордук болбойбу дейм да. Сигарет тарткан кишиге мисалы. Экинчи анда импортко көз каранды болгондон кийин бизде контрабанда, контрафакт көбөйүп кетпейби мунун азабынан? Азыр бизде ошо жанагы ошондой жумуштар жүрүп жатат. Мисалы айтканда, бул акцизный маркадан тышкары 2021-жылдын 1-июлдан баштап жанагы маркировка кирди да, ошо жана табачный продукцияга. Андан тышкары ушу 1-январдан баштап жанагы цифровой акциз деген кирди да. Ошондо эки жактан көзөмөл болуп турат да, жанагы акцизный маркадагы, анан жана маркировка боюнча дагы ошо көзөмөл жүрүп турат да. Анан 1-январдан баштап жанагы ошо маркасы жок сигарет же алкоголдук продукцияларды сатууга тыюу салынган да. Ошону азыр деген жанагы биз тараптан ошондой жумуш жүрүп турат, жана рейдовый контроль дегендер ошо. Сиздер жакшы өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды алып баратасыздар, бирок элди да ойлош керек да. Бүгүнкү күндө эл сигарет колдонгон, сигарет тарткан элге оор болуп атат. Күнүмдүк колдонуп жүргөн сигареттердин баасы кескин жогорулап кеткендиктен байланыштуу. Эми алардын өздөрүнүн укугу тартабы тартпайбы, бирок тарткан кишиге оор болуп атат да. Сиздер ушундай маселе каралып атканда биз 100% импорт товарга көз каранды болгондон кийин мындай уступка сураш керек да. Арзаныраак болуш керек. Ошо мамлекет Казакстан же Россия мамлекетине деңгээлинде окшогон сигарет